Мамлекеттин мыйзамы болгондой эле, ар бир үй бүлөнүн өзүнүн мыйзамы бар. Демек, мамлекетти президент башкарган болсо, үй бүлөнү ата башкарса, ал үй бүлөдө тартип, баланы тарбиялоо жана үй бүлөнү каржылоо дагы жакшы жолго коюлат. Үй бүлө мамлекеттин ячейкасы. Үй кирпичтен куралгандай сыяктуу, үй бүлөдөн мамлекет куралат. Үй бүлөдө мамлекеттин келечек жарандары өсүп тарбияланат. Үй бүлө куруудагы эркектердин ролун карап көрөлү. Улуулар айтат, эркектердин эң жакшысы аялдарына жакшы мамиле кылгандар. Динде мынтип айтылат: аялдарыңар жараткандын аманаты. Бул айтылгандын маанисине келсек, аял кайнатадан же кайненеден алган аманат эмес, ал жараткандан. Эркектер аялдарына биринчи алтыным деп мамиле кылса, аялынан арстаным деген мамилени күтсө болот. Андыктан жигиттер аялдарыбыздан 6 эсе эрктүү, күчтүү, кечиримдүү жана мээримдүү болушат. Ушунун баарын эске алып, аманатка кыянат кылбоо керек.